Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана коңгурочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Кыргызстандык мушкер Канат Келдибеков Чеченстандагы беттешти жеңди. Кыргызстандык Тайсон Гаймана аты бар эрежесиз эрмушташ мушкери Канат Келдибеков Грозный шаарында өткөн эл аралык мушкерлер мелдешинде беттешти жеңди. Кыргыз Тайсону 61 кг салмакта орусиялык Дукфака Астамиров менен беттешип, 3-раунддук беттешке калыстардын чечими менен Канат Келдибеков жеңүүчү болду. Буга чейинки Чеченстандагы World Fighting Championship Акхат мушкерлер уюму менен 3 беттешке келишим түзүлгөн. Эгер Тайсон бул беттеште жеңсе, анда аталган уюм кыргыз мушкери менен жаңы келишимге барары айтылган. Канат Келдибеков профессионалдык карьерасында 12 беттешти жеңип, 4 ирет жеңилген. Бул Барометр KG сайты.